улантабыз. Бизге келген конокторубуз менен тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто Кожомкулова Илгиза, Sensovi студиясынын менеджери, анан жана дагы Sensovi студиясынын баягы окутуучусу, визажист Айзат Кубанычбек кызы конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу менен куш келипсиздер. Биздин бүт айымдарды сулуу кылган сиздер. Рахмат сиздерге, келиңиздер. Сиздер Sensovi студиясында окутуучу болуп иштейсиз, Айзат эже? Канча болду иштегениңизге? Өзү негизи иштегениме 6 жылдай болду, визажист болуп, бирок Sensovi окуу борборусуна иштегениме 1 ай болду азыр. Жакшы. Келиңиздер, үстөлдүн үстүндө карабайсың, боектордун баардыгы жатат. Баягы сулуу болгонго жардам берген бүт, мындайча айтканда, куралдардын баардыгы бар. Анда эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Мисалы, менин көзүм азыр smoky eyes деп коебуз. Smoky eyes деп аталат, макияжымдын аталышы. Анан ушуга түстөрдүн аралашы ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Кандай түс бериш керек? Мисалы, азиат кыздарга кандай түстөр жарашат? Европалык кыздарга ошолор тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Негизи биз биринчи макияж тандоодо биз көздүн түзүлүшүнө карашыбыз керек. Андан сырткары чачтын түсүнөн керектүү түстү тандап алабыз. Мисалы үчүн, таттынын көзү кашы кара, анан чачы сары болуп калса, кандай кылыш керек? Демек, сары түскө жарашыктуу цветтерди тандап алабыз. Ал кандай болот? Мисалы, көз бою турган болсо. Көз бою турган болсок, эгер силердин чачыңыз сары болсо, биз теплые оттенки деп коет, теплые оттенки цветтерди тандашыбыз керек болот. Мисалы, сиздер экөөңүздөргө теңсиздер, баягы кыздарга деген ар кандай аталышты берип коет го. Эгерде менин чачым кара болсо, девушка зима деп дагы айтып коет да. Цветотип деп коет. Сен дагы мужчина зимасың. Эмнеге? Баягы кара чачтар болсо зима деп коет. Эмне үчүн ак чачтар зима эмес? Жок, ак чачтар деген күрөң чачтар весна. Күрөң чачтар весна осень болот, а кара чачтар, пепельный чачтар зима жана лето деп бөлүнөт. Ага дагы караш керек сөзсүз түрдө. Цветтин чачына карап туруп, Ал нерсени мен билмек кайда эми аны. Келиңиз Илгиза, сиз айтыңызчы, бул жакта сулуулук салонунда иштейт экенсиз, эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз? Эмне дегенде, мен өзүм чыгармачыл жакка тарапка көбүнчө жагат да, ошол тарапчы. Бул случайно деп деле айтсам болот, келип калганым. Өзү иштегениме бир 4-5 жылдай болду. Эмне кызмат аткарасыз? Пиар. Бардыгын ушундай, ой, ушул сонун, ушул салонго келсе, ушундай деген иштер, баягы кандай гана жумуш болбосун, бир маркетолог ошол жумушту же ишкананын ушундай алдыга жылдырат экен да. Демек, сиз аябай сыймыктуу орунда экенсиз. Бирден көз каранды, көпчүлүгү ошо ийгилик, ошо борбордун ийгилиги. Ал эми айтсаңыз, күнүнө баягы же болбосо айына канча окуучу жазылат? Күндөн күнгө деп деле айтса болот, саатка жазылып баштады да азыр. Мисалы, бир тайпада баягы же убактысынан эртең менен, мисалы 9-дан 12-ге чейин бир тайпа окуса, 12-ден ошондо, мисалы, бир тайпада канча адам окуйт? Визажисттерди. 5-тен 20-га чейин адам. 20-га чейин. Бир группада эсе 5-тен 20-га чейин. Көп калат экен. Ушундай айымдардын жасайт го, мастерлерди окуп, андай чач жасалгалагандар, чач тараштар. Ошолор мырзалар айымдардыкын жасаса жакшыраак жасайт деген сөздү угуп жүрөм да. Мен өзүмчө ойлойт элем, мырзалардын чачын мырзалар алса, айымдардыкын айымдар алса жакшы болмок депчи. Сиздин оюңуз кандай? Ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Менин оюмча бул мастердин өзүнүн аракетинен биз антип эркек жакшы алат, аял жакшы алат деп бөлө албайбыз. Эң башкысы кимиси өзүнүн жумушун жакшыраак билсе, ошол жакшысы. Аябай жакшы жол болду. Себеби дегенде мен дагы Нияз токтоп кетейин, уккамда бир таанышым айтып калат да, ой, тиги кыз таанышым да, курбум, анан кийин эркек парикмахерге барсак, мисалы чач кыркычка барсак, жанагы бул кыздын чачы турбай деп мындай баяп, чачынан кыркып деп, мисалы аялга барса, ой, меникинде эле чач турбай, эмнесин кыркыш керек деп, анан тигинтип мынтип кыркып коет депчи. Бул деген эл арасында тамаша деле болсо керек. Анда азыр бул жакка жөн келбепсиздер, ушулар тууралуу сүйлөп кетели. Буларды мен билишимче
кичинекейинче корректор деп Ооба, атайбыз. корректор Ошолор деп коет качан коебуз аларды Ал бетке, эмне өзү эмне корректор? учурда коебуз? Корректор деген бетти талпак болсо, ошону арыктатат. Мындайча айтканда, жалпак сөз менен. беттин формасынын түзүлүшүнө биз бул корректордун жардамы менен өзгөртүшүбүз мүмкүн. Бул Булар деген каерге коюлат? Кайсы зонага мындай? на скулы. Это на скулы и оформление носа, например. Оформление носа Скульптуринг. деп коет, э? Да, скульптуринг. Жакшы. Андан сырткары кисттин түрлөрү, Карачы. специально предназначенные кисти. Мен бир жолу эле барсамчы, аябай эфирге дайындап калышты да, Замиреженин кыздарычы. Анан кичинекей тарагы бар экен, кашымы да тарап коюшту, аябай күлгөм да ошондочу. Кирпик дагы тарагычы бар. Атайын боектор, көз боектор. Көз боектор. Ооба. Көз боектун эле ушунча. Мындай жагабыз ага. Жагат. Ушундай помадалар. Ооз Ооба, боектор. ооз боектор. Жакшы. Андан сырткары тональный, пудра. Кайсы фирманын? Биз деген Эмнеге мындай апапакай? Аябай эле. бул прозрачный пудра. Эмне үчүн колдонуп атат? Подходит для всех типов. Бул баягы эми күнүмдүк жашоого эмес, ушундай Ооба, эфирлерге. бул профессиональный макияж үчүн телевидение. колдонуп турган инструмент материалдар. Жакшы. Булардын баарын өздөштүрүш сизге кыйын болду? Кыйын, ооба. Бирок Эмнеси кыйын? Жашынакай тартыш аябай татаал да. Тегиз кылып бул жакта окшоштуруп, бул жакта окшоштуруп. визажист бул художник сыяктуу. Биз башкадан көз тартабыз, башкадан Бирөөнүн бетине эле кашын сүрөт тарткандай, тартабыз. Жакшы. Жакшы экен. Ушул нерселерди алып туруп эле баягы ырчылар же болбосо дүйнөлүк жылдыздар макияжы жок кандай деген сыяктуу YouTube'да видеолор бар го. Көрсөң таптакыр башкача анан ушу макияждан кийин карасаң таптакыр башкача ушундай сонун мындай тил менен айтканда конфет болот. Момпосу. Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Бирок баягы сиздер алып келген сертификаттарды айтып кетели. Белек катары беришет экен биздин көрүүчүлөргө Нияз. Сенсави борбору жанагы сиздерге визажист, чач тарач, тырмак өстүргүч, кирпик өстүргүчтөргө бардыгына сертификат берип атышат. Белек ошондуктан бардык биздин колдонуучуларга, активдүү колдонуучуларга белек катары берилет. Эгерде сиздер биздин Facebook'тагы таңкы 5-баракчабызга активдүү катышсаңыздар. Оюндун шарттары ошол жака да кененирээк жазылат, ошол жөнүндө маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми сиздерге болсо ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздерге. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Жакшы барыңыздар. Рахмат.